Саламатсыңар балдар? Саламатсыз. Токой деген бул эмне? Келди, эң жөнөкөй эмеден баштайм. Токой дегенде эмнени түшүнөсүңөр? Мен силердин бул түшүнүүңөрдү плакаттарда келтиришиңерди каалайт элем. Базаркороон районундагы Жомарт Букунбаев атындагы гимназия мектебинин мугалими Нурсыйда Базаркулова эко билим берген райондогу жалгыз мугалим. Алып жаткан суулар, шыркырап аткан таза суулар, анын ичинде алып жаткан балыктар, деги эле жаныбарлар биринчи эле эске түшөт. Ошондуктан эң биринчи эле биздин оюбузга келгенде токой жаратылыш. Биз барганда окуучулар токойдун функциялары, кызыл китепке кирген жаныбарлар тууралуу сүйлөшүп жатышты. Алар жаратылышка кам көрүүнү максат кылган экология сабагына кызыгуу, берилүү менен катышаары байкалды. Нурсыйда Базаркулова атайын ыкма менен даярдалган карточкалардын жардамы менен оңой жана эсте каларлык сабак өтөт. Окуучуларга мугалим ал карточкалардын жардамы менен сабак өтүп, теманы түшүндүрүп келет. Адам өзү эле бузатсагы өзү да кийип Презентацияларыңардан кийин, ушул меселерди уккандан кийин менин жүрөгүмдө ушундай бир жылуу сезимдер пайда болду. Демек биздин келечек урпактарыбыз азыркы мезгилде табиатта болуп жаткан ушул көйгөйлүү маселелерди чече ала турган жаштар өсүп жатышат да. Демек Кыргызстаныбыздын келечеги, келечек урпактардын заманы, ушулардын баардыгы кимдин колунда экен? Сиздин колуңарда экен балдар. Ошондуктан жаратылыштын бир бөлүгү катары, табиатты коргогон эң мыкты инсан болду. Азамат. Нурсыйда Базаркулова био ар түрдүүлүк боюнча чыгарылган китепти биология, химия сабактарында колдонот. Ал бул адабияттарда азыркы табиатта болуп жаткан көйгөйлөр толугу менен камтылганын айтат. Экологиялык билим берип жатабыз деп ойлойбуз. Бирок бир нерсени унутуп атабыз да, бул экологиялык билим азыркы мезгилде чаңкап жаткан адам сууга чаңкагандай эле өтө зарыл болгон темалардын бири да. Окутуп берип кетсек, балдарга экология жөнүндө билимди көбүрөөк таасирдүү беребиз да. Тамчыдан көл куралат дегендей, бардык жерде эскертип кете бере турган болсок, анан балага гана ошол жетет да. Базаркулова айлана чөйрөдөгү абал, адамдардын табиатка болгон мамилесине өтө капаланат. Ал эко-маданиятсыз адамдардын экологияны бузуп, көйгөйлөргө себеп болгонуна кейит. Өзгөчө басым жасап, экологиялык билимди, маданиятты өнүктүрүү зарыл деп эсептейт. Демек экологиялык билимди балдарга мектептерде окутуп, ошол эле учурда мындай экологиялык билим берүү боюнча семиналарды көбүрөөк уюштуруп, жергиликтүү калктарга да жеткиришибиз керек. Анткени балдарга мектеп программасын окутуу менен бирге алардын башында турган ата-энелерине, жора жолдошторуна да кошо тарбия, маданият жөнүндө айтып кетпесек, бул табигый кырсыктардын алдын алып аткан экологиялык көйгөйлөрдүн чечүүбүз бир аз кыйыныраак болуп калат да. Адам деген көптө саны, улам жаңы маалыматтарды алып туруш керек. Ошондуктан ойлойм, азыркы маалыматтар берилип атат, бирок бул маалыматтарды көбүрөөк тереңдетип, көбүрөөк элдерге жеткирбесек, бул аздык болуп саналат, дагы көбүрөөк беришибиз керек деп үмүттө ойлойм да. Багыты бул азыркы заманбап технологиянын эң бир сонун методу экен. Өздөрү бир айыл башчы, бир токой чарба болуп аткан. Менин жүрөгүмдө дагы бир максат пайда болду да. Балдарга билим берүү менен бирге экологияны коргоп калуу боюнча багытталган кандай бир окутуу программаларын кошо берип кетүүнү өзүмө максат кылып койдум. Айтып, колумда бар болгон материалдар менен балдарга жеткиликтүү түшүнүп берүүгө аракет кылчумун да. Ушунчалык кубандым. Бул кубанычымды мен чын айтсам сөз менен жеткизе албаймын. Мен кыргыз тилчи эмесмин. Бирок көксөгөн максатым ишке ашкандай сүйүнүп кеттим да. Ошон үчүн мен бул эмени колуман келсе, качан менин күчүм, ден соолугум жетип турганда, ар бир окуучуга, ар бир инсанга колуман келишинче жеткиргенге өзүмө максат коюп алдым. Нурсыйда Базаркулова балдарга эко билим берип тим болбостон, аларга ар түрдүү долбоорлор үстүндө иштөөгө жардам берип келет. Окуучулар долбоор жазып, ар түрдүү сынактарга катышып келишет.
Мектепте экологиялык ийрим иштеп, андагы окуучулар желим идиштерди топтоо урнасын долбоор аркылуу жасатышкан. Биз бүгүн Арстамабад Токой чарбасындагы Дашман коргундабыз. Бул жерде эко мугалим Нурсида Базаркулова эко активисттер менен биргеликте практика сабак өтүүдө. Бүгүнкү сабактын жүрүшүн биз менен бирге көрүңүздөр. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз практикасыз эң сонун деңгээлде чыгат. Анткени биз баардыгыбыз күч бердикте эң сонун катышкан эң мыкты инсандарбыз. Токой жөнүндө маалыматты силер теориялык турда таанышкансыңар. Токой бул өзүңөр көрүп турасыңар. Ар түрдүү экен өсүмдүктөрдүн топтору экен. Кандай өсүмдүктөрдүн топторун көрүп турасыңар? Ар түрдүү, биярдуу топ. Нелер бар экен? Бийик өскөн? Жаңактар, дараксымалдар, дагы бадалдар, дагы нелер бар экен? Чөптөр. Демек, токой бий ар түрдүү дегенге туура келет экен. Табият деген өзүнчө бир керемет да. Анткени бул табиятка келип, кандай гана сонун акындар, кандай гана сонун ырларды чыгарышкан. Кандай гана сонун сүрөтчүлөр сонун сүрөттөрдү тартып, өзү үчүн бир бөлүгүн ачкан жүрөгүнүнчө. Биз бул табиятка келгенде өзүбүздүн бул жашоого эмне үчүн келгенибизди билебиз. Ким экенибизди биле алабыз. Азыр азаматсың балам. Азыр деле өзүңөр Токойго келгенде эмнени элестете алдыңар өзүңөр? Эмнени сездиңер? Эргүүнү сездик. Бакытты сездик. Табият чындап эле керемет экен да. Жашса Токойдо ар түрдүү жаныбар жашаганга ылайыкташкан сферада да. Бул жерде ар түрдүү жаныбарлар жашай алат. Сенде кандай кошумча бар? Бул Токой аркылуу биз киреше таба алат экенбиз. Туризм аркылуу туристтик операторлор, жергиликтүү калк деги эле Кыргызстандагы мындай киреше таба алат экен бул аркылуу. Мынакей балдар чындап эле бака жалбырак бар экен. Дагы Эжеке мында бака жалбырак турат. чындап эле бака жалбырак бар экен да балдар, дарылык касиети бар. Дагы кайсы? Мен ойлойм бүгүнкү практикалык сабак балдарга эң сонун таасир этти да. Анткени баягы теория жүзүндө окуп үйрөнгөн башка, практика жүзүндө көргөн башка да. Анан азыр ойлойм балдарга мен теориялык билимдерди берген маалыматтарым азыр практика жүзүндө бир кыйла бекемделип, бышыкталып, булардын алган билимдерин да тереңирээк окуп үйрөнүп, табиятка болгон сүйүүлөрү, байкап аттыңарбы, коргоо болгон мындай аракеттери менимче мындан ары жанданды да, мындан да буга чейин болгон, бирок дагы жанданды деген ойдо калдым да. Эко активисттер менен бирге Токойдогу дарактар жана чөптөр боюнча талкуу кызуу болуп, балдарга өз ойлорун айтып беришти. Алар айланасындагы дары чөптөрдү атап көрсөтүп жатышты. Балдар Токойду сактоо, аны коргоо боюнча уран чакырышты. Элет жергесинде эко билим алуу маанилүү. Анткени Токойдун арасында жашап, ага таасир тийгизип жаткан жарандар эртеңки күндө кандай келечек күтүп жатканы тууралуу ойлонушпайт. Демек, эко билимди мектептен тартып берүү менен биз келечектеги токойлордун жок болуп кетүү коркунучун жоюп, жаратылышка аяр мамиле жасоону жаш муңга үйрөтөбүз. Нурсида Базаркулова 20 жылдан ашуун Жоомарт Бөкөнбаев атындагы гимназия жатак мектебинде мугалим болуп иштеп келет. Ал химия, биология сабактарынан сабак берет. Ал эми 9-класстарынан баштап экологиялык билим берип, эко мугалим катары танылган. Аталган мектепте 500дөн ашуун окуучу окуп билим алып келишет.